урматтуу министрлер, бардык мамлекеттик органдын жетекчилери, аймактык жетекчилер, сиздерге катуу эскертерим. Кимде ким туура эмес иштерге аралашып, бирөөлөргө крыша болуп, же мамлекетке каршы иштердин аркасында турчу болсоңуздар, эч кимиңерди ушул кезге чейин кылган бардык сиңирген эмгегиңерге карабайбыз. Өтө катуу жана катаал чараларды көрөбүз. Биздин мамлекетте коом өтө ачык, эч нерсени жаап жашыра албайсыңар. Текшерүүчү органдардын оозун жапканыңар менен элибиз ачыктап, туура эместигин териштирип алаканыбызга салып берет. Ушул жерде отурган бардык жетекчилердин кулагына күмүс турга, биз кабыл алынган чечимдердин бардыгы сиздердин колдон жаңыланып, жалпыланып, анан кабыл алынат. Ал элдин жакшы жашоосуна да, түйшүккө малынышына да түрткү болот. Ошондуктан жакшылап терең ойлонулган чечимдерди болушу негизги шарт, жети өлчөп бир кесип, анан кабыл алып туралы. Жүзүбүз ар дайым жарык болсун десеңер эл үчүн, мамлекет үчүн ак тилиңерден таза иштешиңерди катуу талап кыламын. Биз бийликке эл үчүн иштейли деп келдик. Бул максат ар бир министрлер кабинетинин мүчөсүнүн жүрөгүндө болуш керек, ар бир мамлекеттик кызматкердин жүрөгүндө болуш керек.